Адам сатуу боюнча глобалдык олуттуу көйгөйдү чечүү үчүн ШКУга мүчө мамлекеттердин сотторунун биргелешкен аракети зарыл. Бул туурасында Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Ташкент шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын 19-отурумунда билдирди. Кеңешме Өзбекстандын Жогорку сотунун төрагалык алдында өттү. Иш чарага Кыргызстандан сырткары Индия, Иран Ислам Республикасынын, Казакстан, Кытай Эл Республикасынын, Пакистан Ислам Республикасынын, Россия Федерациясынын, Тажикстан жана Өзбекстан Республикасынын жогорку сотторунун төрагалары катышты. Жыйынтыктоочу кеңешменин жүрүшүндө Замирбек Базарбеков ШКУга мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун ортосундагы өз ара аракеттешүү барган сайын натыйжалуу болуп жаткандыгын белгиледи. Что для нас является обмен опытом, вот эти интересующие... Мен жогорку соттун төрагасы катары ШКУга мүчө мамлекеттерден жогорку сотторунун төрагаларынын 3-чү жолу өтүп жаткан жыйынына катышып жатам. Отурумдун жүрүшүндө Өзбекстан Республикасынын президентинин кайрылуусун уктум. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын жогорку соту менен Өзбекстан Республикасынын жогорку сотторунун ортосунда кызматташтык меморандумуна кол койдум. Аталган меморандум мындан ары дагы өз ара байланыштарды бекемдөөгө өбөлгө түзөт.